Бишкектин чогордосунда жигитти байлап алып токмоктошкон. Видео социалдык тармактарга тарады. Анда окуя Москва көчөсү менен Манас проспектисинин кесилишинде болгонун, жанынан кайгыл кызматтын унасы өткөнүн көрүүгө болот. ШИП окуянын чоо жайын аныктап жатканын, бул боюнча кайрылуу түшпөгөнүн билдирди. Бушташтын катышуучулары изделүүдө. Ал эми кайгылуучулар боюнча кызматтык териштирүү башталды. Лебединовканын тургуну уулун токмоктоду деп айыптап жатат. Лебединовка айылынын тургуну уулун айыптап жатканын 4-декабрда сводка Киприс редакциясына Свердлов Риптин басма сөз кызматы билдирди. Араз ээси милицияга 20-октябрда кайрылып, уулуна карата чара көрүүнү өтүнгөн. Анын айтымында уулу ага кол көтөргөн. Бул факт боюнча тергөөгө чейинки текшерүү башталды. Анын алкагында экспертизалар дайындалды. Текшерүү уланып жатат деп айтылат расмий маалыматта. Жети өгүздө 2 унаа кагышып жабыркагандар ооруканага жеткирилди. 3-декабрь күнү Жети өгүз районунун Ырдык айылынын тушунан жеңил унаа менен оор жүк ташуучу унаа кагышты. Бул тууралуу көөлөр маалымдады. Алардын айтымында жеңил унаадагы жүргүнчүлөр жабыркап, тез жардам унаасы алып кетти. Ысык көл облустук жол кыймылынын көзөмөлдөө кызматынын маалыматына караганда Кырсык Ырдык айылынын бурулушунан оор жүк ташуучу Mercedes-Benz Sprinter менен Audi үлгүсүндөгү унаа кагышкан. Анын кесипетинен Audинин айдоочусу жана жүргүнчүлөрү Ысык көл Дубандык ооруканасына кайрылышкан. Бул жол Кырсыгы Жети өгүз репте катталып, тергөө кызматы тарабынан териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. Айрым аймактарда кар жаайт. Эртеңкиге карата аба ырайы. Эртең 5-декабрда Чүй, Талас, Жалал Абад, Баткен, Ысык көл жана Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында кар жаайт. Бул тууралуу Кыргызгидромет кызматы билдирди. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө +6, +11, Талас чергесинде +6, +11, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында +6, +11, Ысык көлдө +4, +9, Нарында +1, +6. Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын табы +6, +8 градус болот. Караколдо кар жаады. Жарым метр жетти, кыздар. Жарым метрге жетип калды. Карчы күртүгү менен кошулчу. Өлө кар жаап салды анаки. Жарым метрде. Бир түндө эле. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен сиздерге бүгүн отчет берейин деп чыктым. Сиздерден чогулган акча 450 000 болду. Биз мындан 3,5 жыл мурун Ош-Бишкек жолунда катуу жол кырсыгына кабылып, балам баса албай калган. Башында аппарат менен, азыркы учурда аппарат менен жашайт балам. Балам 4кө чыкты. 4кө чыкса да ушу баса албай жатат. Сиздерден сураныч, баламдын акыркы операциясына жардам кылып кетиңиздер. Дагы да кайрымдуулукка муктаж болуп турабыз биз. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан 45 000 улар каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жок болгондуктан сиздерден кайрымдуу кыргыз элине жардам сурап кайрылдык. Сиздерден суранарым, баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. Сиздерден суранарым, ушу балам дагы көптүн катарында басып ойноп кетүүсүн каалайм. Мен дагы кайрымдуу кылып коюңуздар, кайрымдуулукту сиздерден сураныч. Башка балдардай болуп ойноп күлүп жүрүүсүн каалаймын. Жол кырсыгынан улам ушу балам баса албай, ушу смесь ичет балам. Сүт ичип ушул менен жүрөт. Реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. Мбанк 0300 Кутманбек С деп чыгат, өзүмдүн бир тууган энем. Кайрымдуу кылып коюңуздар, сиздерден сураныч. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 7807 Кундузай деп чыгат, алда өзүмдүн сиңдим. Кайрымдуу кылып кетиңиздер, сиздерден сурач, баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун.
Эй! Что происходит? Нахуй, блядь, долбан.